Ассалаумалейкум, Котмантаң барыңыздарга. Құдай Таалам барыңыздардын тез соғыстарды бекем, ырысыңыздарды кенен кылсын, берекелүү, бактылуу, өрнөктүү өмүр берсин бардыгыбызга. Азыр мен устатым Бегмат агайым Сагынычы деген өзүнүн автордук күбүсү. Ал эми мен сиздерге болсо автордук жеке чыгармам «Мекенине жетпеген мигранттын үнү» деген чыгарманы окуп берем. Демек, эки автордун аткаруусундагы чыгарма. Сагынычы деген күнүн автору Бегмат агайым. Ал эми «Мекенине жетпеген мигранттын үнү» деген чыгарма мен автору. Анда дал ушул чыгарманы кабыл алыңыздар. Москвадан салам кат ата-энеме, карагыла менин да маселеме, жалган айтып не кылам, бүт бардыгы жазылыптыр ушундай бешереме. 9-класстан соң келе бердим, тапканымды сиздерге бере бердим. Өзгөрүлбөс жашоонун нугун көрүп, өкүнөмүн бул жака неге келдим. Карап көрсөм Москва ташбоор экен, көз жаштарга бир дагы ишенбеген. Татаал турмуш талаадан нан издетип, көп адамдын кол бутун кишендеген. Ошол жерде ушинтип канчалары уул кызына сагынып жетпей жүрөт. Барган менен иш барбы жасай турган, ала тоого айла жок кетпей жүрөт. Кээ бирлери коштошуп жашоо менен кете берди акырет сапар алып. Көпчүлүгү жумуш жок келген менен көчөлөрдө тизилген катар алып. Кой дей турган кожо жок, кээ бирлери коомдогу жаманды жасап жүрөт. Болду кылбай баягы жаман ишин, бул жерде да ошентип жашап жүрөт. Бел бөлөнү бузушуп, кээ бирлери бири-бирине баш кошуп сүйүп алып